Бул жер Кыргыз мамлекеттик борборлоштурган архиви. Кыргыз тарыхына тиешелүү бардык керектүү документтер дал ушул жерде сакталат. Мекеме ишканалар болобу же жогорку кеңеш өкмөт кабыл алган бардык документтер ушул жерге сакталат. Мисалы бул жерден текченин ишин ачып карап көрөлүк. 23-27 деген номерлүү китепчеде легендарлуу парламент кезегинде кабыл алынган Кыргызстан эгемендүү өлкө болсун деген декларация кабыл алган экен. Ошол декларациянын түп нускасы дал ушул жерге сакталыптыр. Кыргызстандын эгемендүүлүгү дал ушул документтен башталат. Бул тарыхый кадрлар 10 мүнөткө созулган кол чабуулар. Кыргызстандын жашоосунда чоң тарыхый бурулуш болуп, 31 август 1991 жылы жашоонун жаңы баскычы башталган. Бул күнү легендарлуу парламент кезексиз жыйынга чогулуп, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. Кучакташып өбүштүгөнү алабыз. Көздөн да жаш чыгып кетти. Легендарлуу парламенттин депутаты драматург Марбадиев мындан 29 жыл мурдагы окуяны кубануу менен эскерет. Бул күнү мамлекеттүүлүктүн келиши менен бирге Кыргыз элинин өз алдынча эркин жашоосу башталып, дүйнөлүк географиялык картанын бир бөлүгүн Кыргызстан аттуу көз карандысыз эгемен мамлекет ээледи. Ошол күн аптан сонун күн болду. Анткени чындыгында айтканда бүт жер Кыргыз элине ушундай бир чоң бир рахат болду да, анткени айтып атпаймынбы. Даже мурда мындай акыйлашып депутаттар билесиңер, ар кандай иштер бар. Баарыбыз да таң көрө кучакташып, өпкүлөшүп, кол чаап, эки күн ишке да келген жок окшойбуз. Элдер ушундай тойлоп, кой союп, мал союп, ушундай сонун бир иш болду да. Ошентип 1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. СССРдын баш мыйзамында көрсөтүлгөн укугуна таянуу менен Кыргызстан мамлекеттик көз каранды эместигин жарыялаган. Андан соң эркин мамлекеттин улуттук эгемендүүлүгүнүн жана өз алтынчалыгынын жүзүн көрсөтүүчү өзүнүн атрибуттары иштелип чыкты. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992 жылдын 3-мартындагы Жогорку Советтин токтому менен бекитилген. Туунун ортосундагы 40 нуру тегиз шашыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине Кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн тик бурчтуу кызыл кездемеден жасалган. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түндүк үй кутунун жана өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Кыргыз Республикасынын герби. Ошол кездеги легендарлуу парламент тарабынан 1994 жылдын 14 январында кабыл алынган. Ал бардык маанилүү расмий жана иштиктүү документтерде, мөөрлөрдө, паспорттун беттеринде чагылдырылган. Герб тегерек формада болуп, четтери пахта жана буудай менен курчалган. Анын жогорку жана төмөнкү бөлүгүндө Кыргыз Республикасы деген жазуу бар. Алдыңкы планда Кыргыз эли аздектеген, эркиндиктин символу канатын жайган бүркүт. Арткы фондо ысык көл. Анын жээги ала тоо менен курчалып, тоо башында нурун чачыратып чыгып келаткан күн чагылдырылган. Кыргыз Республикасынын гимни кабыл алынган күн 1992 жылдын 18 декабры. Анын сөзүн Кыргыз эли акыны Садыков жана Кулуев, музыкасын болсо белгилүү композиторлор Молдобасанов менен Давлесов жазышкан. Гимнде негизинен Кыргыз элинин келечекке болгон ой тилеги, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдиги, элдердин достугу, ынтымагы, келечеги чагылдырылган. Первая серия национальной валюты была выпущена 10 мая 1993 года и представлена номиналами 1, 5, 20 сомов и бумажными разменными тыинами номиналами 1, 10 и 50 тыин. Вот так выглядели первые кыргызские сомы. Кыргыз Республикасынын улуттук акча бирдиги сом өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Ал жылы эң алгачкы жаңы акчаны эл 1, 5, 20 сом жана 1, 10, 50 тыйын менен кармаган. Биздин улуттук валютанын алдыңкы бетинде ушул улуттук баалуулуктарды даңазаланган, анын тематикасы тарыхый маданий мурастары чагылдырган улуу инсандардын элестери кездешет. Ал эми улуттук валютанын арткы бетинде ошол Кыргызстандын ажайып кооз жерлери жайгашкан.
Бул биздин ушул улуттук валютабыздын алдыңкы бетинде жайгаштырылган инсандарды дайыма биздин балдарыбыз, урпактарыбыз дайыма көрүп, мактанып, даңазалып турганга максат үчүн ушунду колдонулган. Улуттук валютанын жаралуу тарыхына Союздун тарашы жана анын курамындагы мамлекеттердин өз алдынча экономикалык саясат жүргүзүп баштаганы себеп. Мындай кадамдарды алгачкылардан болуп Кыргызстан баштап 1993 өкмөт улуттук валютаны киргизүүнү сунуштап, Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин сунушун бекитип берген. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындан 29 жыл мурда кыргыз сомун бекитүү чечимине өзү кол койгонун айтат. Адам катары, инсан катары, ушул мамлекеттин жараны катары ошондой тарыхый кылымдарда болуп отурган бир чечимдерге катышып, бир чечимдерди кабыл алып, коллегаларың менен бирге, өзөңгүлөштөрүң менен бирге элдин алдында ушундай кадамга барып атканда, аны менен сыймыктанбай дагы, аны менен кубанбай дагы, аны менен толкунданбай дагы кое албайсыз. Бул ар бир адамга тийиштүү нормальный процесс деп эсептейм. Мен дагы ошол документтерге кол коюп атканда, чындыгын айтканда, чоң кубанычта, чоң толкунданууда болдум. Сомдун тарыхында Кыргызстандын улуттук валютасы 4 ирет өзгөрүүгө учурады. 1993 жылы банкнотту өтө кыска аралыкта жана минималдуу аз чыгым менен даярдоо керек болгон. Кийинчерээк жүгүртүүдөгү акчадан тышкары жогорку сандагы 200, 500 жана 1000 сомдук банкноттор киргизилген. 2009 жылы 5000 номиналындагы банкнот жүгүртүүгө чыгарылып, кийинчерээк калган 20, 50, 100, 200, 500 жана 1000 сом номиналдары да жаңыланган. Акыркы 4-чү сериядагы банкноттор жогорулатылган жана жаңы коргоо белгилерине, кичирейтилген көлөмгө жана оригиналдуу жасалгага ээ. Жаңыланган банкноталар мурдагыдан да айкын даана портретке ээ. Улуттук валютага болгон ишеним, анын сатып алуу жөндөмдүүлүгү жана баа туруктуулугу экономикалык туруктуулуктун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. 29 жыл ичинде кыргыз сому өлкөдөгү мезгил менен болгон экономикалык жана саясий өзгөрүүлөргө карабастан өзүнүн туруктуулугун ишенимдүү тастыктай алды. Девальвация болду, биздин деле сомубуз төмөндөп кетти. Жылдын башына карап көрсөк, статистиканы карап көрсөк, орустун рубль менен, казактын теңгеси менен же өзбектин суму менен салыштырып койчу, таджиктин сому менен биздин төмөндөгөн проценттин соотношениеси кичине азыраак болуп атат да. Ошо менин оюмча сиз айткандай жанагы биздин валютабыз более стабильный болуп, экономикага да жакшы бир таасир берип атат. Эгемен жана көз карандысыз өлкө катары Кыргызстан башка мамлекеттер менен эки тараптуу дипломатиялык алака катыш түзүп, тең ата мамиле күтүүгө жетишкен. Адистердин айтымында бул кыргыз элинин кылымдан бери эңсеп келаткан тилек эле. Кыргызстан көз карандысыздык майрамына кандай жетип, эмнеден артта калдык, эмнеге жетиштик, сыноолордон кандай сабак алдык деген соол туулат. Албетте биз азыр мындай толук укуктуу эгемендүүлүк өлкө болуп атабыз. Бул негизи жакшы көрсөткүч. Дүйнө боюнча канча элдер бар, алардын өзлөрүнүн эли бар, желеги жок, жери жок деген болуп атат. Биздин элибиздин жерибиз бар, желегибиз бар. Анан биздин өкүлдөрүбүз жаманбы, жакшыбы, бирок эли аралык уюмдардын ичинде Кыргызстан кызыкчылыгын көрсөтүп колдоп жүрүшөт. Бул негизи бизге абдан жакшы болуп атат. Ынтымак болсо баары тынчтык жол менен чечилип калат да. Биз ошого дагы азыр бышып калдык, ынтымак керек деп. Медалдын дагы эки бети бар демекчи, эгемендүүлүктүн да тандоо эркиндиги бар болгондуктан элибиздин жаңылышкан күндөрү дагы болгон жок. Албетте кыргыз эли башынан оор күндөрдү, кандуу кайгылуу мезгилди башынан өткөрдү. Тарыхчылар бул биз үчүн чоң сабак болгонун, мамлекет коомдун туруктуулугу дайыма сыноого алынып турат дешет. Ошол эле учурда канча деген элдер жери жок, мамлекети жок жүрөт. Андыктан биз жерибизди сактап, элибиз туруктуу, ынтымактуу болуусу зарыл. Дүйнө өнүгүп жатат. Биз дагы артта калбай мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша секирик кылуу учуру келди. Салыштыруу бар, мисалы үчүн биздин уйгур туугандар. Булар азыр 10 миллион издеп жүрөт. Мейли 10 миллион тегерек деп коелу, мамлекеттүүлүгү жок. Канча бир мамлекеттин курамында жүрүшөт. Мына курттарды деле карасак, 20-дан 40 миллионго чейин издейт. Мына азыр жана жакынкы чыгышта согуш болуп аткан жерде чабылып, чачылып, кырылып, качкын болуп жүрүшөт да. Анан ушул нерселердин фонунда карасак, биз бул чоң бакыт. Мамлекеттин биримдигин сакташыбыз керек. Мамлекеттин экономикасын түптөшүбүз керек. Маданият, идеологияны жакшы тактап, аныктап алып анан ошонун арты менен жашашыбыз керек да.
Быйыл Кыргызстан эгемендиктин 29 жылдыгын белгилейт. Эпидемиологиялык абалды эске алуу менен иш-чара онлайн форматта Ала Тоо аянтында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөрүлөт. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб билдиргендей, майрамдык иш-чара өкмөттүк каналдар аркылуу түз эфирде көрсөтүлөт. Бай бичем экөөбүз Кудай кааласа бүгүн эгемендүүлүк күнүнүн алдында Кызыл Аянтка келип, Кудай кааласа сүрөткө түшүп, өзүбүзчө майрамдып жүргөн убагыбыз бай бичем бир сүйлөп кой. Өзүбүз окуган жүргөн шаарды көрүп кетелик деп келдик. Шаар биз окуганга караганда почти 100%ке бийиктеген. Ар бир адам өзүнүн үйүндө болобу, башка жерде болобу эстен чыгарбай бул күндү белгилеш керек. Өзүм педагог болгон үчүн ошо балдарыма ошо эгемендүүлүк күн жөнүндө түшүндүрүп айтып берип, ошолор жөнүндө Кыргызстандын тарыхы жөнүндө, ошо эгемендүүлүк алганы жөнүндө, 1991-жылы эгемендүүлүк күнүн кабыл алгандыгы жөнүндө ошо балдарыма албетте түшүндүрүп айтып жеткиришим керек ушул күндү. Пандемияга байланыштуу быйыл массалык майрамдар, салтанаттар өткөрүлбөйт. Саат 22:00 Ала Тоо аянтында майрамдык салют атылат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.